Салам достор. Азыр бул видеодо Мбанк карточкага үйдө туруп эле банкка барбай эле кантип заявка жөнөтсө болот, же болбосо кантип заказ берсе болот. Ошол жөнүндө бир аз түшүндүрүп өтөм. Ал үчүн Google любой эле браузерге кирсек болот. Мен Google'ду көрсөтөм, себеби Google бардык эле телефондо бар азыркы учурда. Google'га кирип адресная строкага spk.kg деп жазабыз. Жазып Коммерческий банк Кыргызстандын официалдуу сайтына киребиз. Ушул жерден кредит, Мбанк, рассрочка, переводы деген бөлүмдөр бар. Бул жерден эң ылдый жагында карта онлайн деген пунктка киребиз. Бул жерге киргенде эле платежная карта дейт. Бул жерде виза, элкарт өзүңүздөр көрүп тургандай виза же элкарт тандаса болот. Эгер виза тандайм десеңиз, бул жерде виза сом валютадагы жана евро, доллар валютада тандаса болот. Же болбосо элкарт заказ кылам десеңиз, бул жерде оң жагындагы элкартты бассаңыз, элкартты көрсөтөт. Элкарттын бир эле түрү бар бул жерде. Заказать карту дегенди басасыз. Ичине ылдый түшүргөндө тарифтери жөнүндө бул жерде описаниясы бар. Неснижаемость, дата, коду обслуживания, пополнение, обналичивание бүт баары көрсөтүлгөн. Срок карты 5 жыл дейт. Мисалы, визага кирген болсок, Mbank Gold дейт. Эгер виза картанын сомун заказ кыла турган болсоңуз, заказать картуну басасыз. Мисалга эле көрсөтүп атам, эгер элкарт каалоочулар болсо, элкарт деле алса болот. Бул жерден номер телефона без нуля дейт. Телефон номерди 996 554. Мисалы, өзүңүздүн телефон номериңизди жазасыз бул жерге. Интернет платежи дейт. Галочка турат өзү. СМС уведомленияга галочканы койсоңуз, сиз 45 сомдон ай сайын абонентский платага макулдук берген болосуз. Муну койбой эле койгон жакшы болот. Анткени Мбанк аркылуу бардык операцияны көрө аласыз. Бул жерде назначение карты, выпуск карты деген жерлерине өзү даярдалган стандартный даяр коюлган бар. Ошолорго тийбей эле, мисалы, для личного пользования деген жерин ошол бойдон эле калтырып, бул жакта эң негизги жерлерин айтып кетейин. Адрес бар. Адрести сиз өзүңүзгө эң жакын жерди көрсөтүшүңүз керек, жашаган жерди. Мисалы, Бишкек, улица Токтогул дейт. Адрес бул жерде көрсөтүлөт. Эгер Чүйдө болсоңуз, Чүйдүн адреси, Ысык көлдө болсоңуз, көлдүн адреси, Талас, Ош, Жалал Абад, бул жерде бардык адрестер бар. Өзүңүзгө жакын жердеги адрести тандайсыз. Персональные данные. Бул жерде загрузить фото с паспорта. Загрузите фото паспорта лицевой стороны дейт. Паспортуңуздун алды жагын тартасыз. Экинчисине аркасын тартасыз паспорттун. Үчүнчүсүнө паспортуңузду кармап туруп, алды жагын кармап туруп, өзүңүздү селфи кыласыз. Бул сиздин паспортуңуз аркылуу башка бирөө заявка жөнөтүп атпаган, өзүм жөнөтүп атам деген тастыктоо иретинде. Андан кийин үчүнчү пункт уже контактные данные дейт. Фамилия атыңызды толук жазасыз, email адресиңизди жазасыз, поштаңызды, паспортто катталган адресиңиз, фактически жашаган адресиңиз. Бул жерде место работы дейт. Эгер иштебесеңиз, безработный деп жазасыз. Же болбосо базарда иштесеңиз, же болбосо бул жерде түшүнүктүү эле болуп турат.
наемный работник болса наемный работник дейт. Место работы. Егер наемный работник болса место работы. Ең ақырында екі жерге галочка қоясыз. Анан отправить заявку дейт. Мен бұл жерде барлық нәрсені толтырып алғаным үшін заявка кеткен жоқ. Сіз егер барын толтырып шыққан болсаңыз, заявка кетеді. Болды. Егер виза заказ қылған болсаңыз, виза ертерек келеді. Региондорго бир жумага чейин, бир жума где-то. Ал эми эл карт болгон болсо, региондорго, алыс жактарга 2 жума. Ал эми Бишкекте, Ошто, Шалгатта эртерээк келет.